Мен Айжамал Арапбаева Базар Коргон районунда төрөлгөм. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында жашап, ушул област телерадио компаниясында эмгектенип жатам. Базар Коргон району Шыдыр айылында чоңойгонмун. Атам менен апам агроном болгон, апам үй кожойкеси болгон. Биз 8 бир тууган болчук. 6 баласымын, атам менен апамын. Балалыгым ошол эле айылда өскөн. Андан кийин Ош кооператив училищада окудум. Андан кийин Жалал Абадда коммерциялык институтта менеджер факультетине тапшырып, бирок бүтпөй калгам. Бүгүнкү күндө МУКта юридикалык жактан билим алып жатам. Жогорку билим. 2 балам бар, бир уул, бир кыз. Неберем бар. Буюрса жакында дагы бир неберелүү болом. Мисалы мен жашоодо көп нерсени ойлоном да. Мен мисалы азыр аял адеп ислам деген көрсөтүм бар. Келечекте ушул көрсөтүүнүн негизинде мен бир чоң иш жасагым келет да. Ушул Жалал Абад шаарына жоолукчан айымдар үчүн бир центр ачып, ошол центрден мисалы жоолук салымдыбы коомдон четтеш керек. Анын жолу бар экен да, бул жакка киргени болбойт да деген нерсеге мындай бир точка койгум келет да. Мен акыркы учурларда мени капа кылган нерсе жол коронуп, ушундай исламдын негизинде жашаган адамдарды биздин коомчулукта айрымда араб колдар деп атап алышкан да. Бирок чын-чынына келгенде биздин тарыхыбызда биздин апаларыбыз дал ошондой эле жоолук салынган экен. Мисалы мамлекеттик кызматтагылар дагы айтып, ушундай жоолукчандарга тыюу салыш керек, тиндей мындай деп атышат. Бирок биз эми өзүбүздү таанышыбыз керек да. Биз Советтер Союзунда жүрүп, ошондой чачкырыктык, кылаңбаш жүрдүк. Эми кайрадан эгемен болгондон кийин биз өзүбүздү таанышыбыз керек. Ага толук мүмкүнчүлүк бар. Мен айтайын дегеним, мен өзүм деле бир 5 жылдай болуп калды жоолукка киргениме. Ушул учурда мага дагы аябай ушундай суроолор берип атышты да. Сен телевидениеде иштебей койдуңбу, сен кетип калдыңбы дешипчи. Эмнеге десем, жоолук салмапсың го, болбойт да депчи. Кайсы жерге жазып коюптур, телевидениеде иштесе же башка жакта иштесе жоолук салынбаш керек деген суроону мен кайра аларга берип атам да. Мен айтайын дегеним, биз кыргызбыз, биздин чоң апаларыбыз, тайенелерибиз жоолук ороп эле жүргөн да. Орустардын мамалары, бабушкалары жоолугу жок жүргөн, бирок алардын деле айрымдары жоолугу менен болгон. Ошон үчүн эгер өзүң жоолук салына албагандан кийин, эркиң жетпегенден кийин жоолук оронгондорго жаман сөз айтпа дегим келет да.